Узаган аптада Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши Баткен облусуна өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырды, колдоду. Белгилей кетсек, аталган мыйзам долбоору президенттин тапшырмасы менен иштелип чыгып, өкмөт тарабынан сунушталып, парламенттен колдоо тапты. Негизги максат Баткен облусун экономикалык, социалдык, инвестициялык жана инфраструктуралык жактан өнүктүрүү болуп саналат. Саламатсыздарбы? Ойордонун бул жолку чыгарылышында биз дал ушул мыйзам долбоору жана облусту өнүктүрүү, ага өөлгө болуучу мыйзам долбоору жана азыркы учурда иштелип жаткан атайын программа тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе бүгүнкү студияга келген меймандар менен тааныштырсам, Кыргыз Республикасынын экономика жана каржы министринин орун басары Данияр Иманалиев, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Айнур Аскарова, Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Нурлан Шерипов, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, чек ара кызматынын мурдагы төрагасы, мамлекеттик ишмер Токон Мамытов болот экөөчтөр. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Алгачкы суроо мына азыркы учурда Баткен облусун өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыты, максаты болуп турат. Ошол эле учурда облуста чечилбей келген чек ара баштаган экономикалык, социалдык жана башка көйгөйлөр бар. Ал арада мынакей өткөн аптада жогорку кеңеш атайын өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Жактырды. Бул мыйзам облусту өнүктүрүүгө кандай шарт түзөт, кандай өөлгө болот? Бир негизги 5 жагдайды атасаңыз, Данияр мырза. Негизинен рахмат, бүгүн абдан маанилүү маселелердин бирин көтөрүп атабыз. Бул сөзсүз түрдө биздин ошол өлкөбүздүн коопсуздугу, өлкөбүздүн мындай баягы эгемендүүлүгү, өлкөбүздүн биримдиги, бөлүнбөстүгү окшогон маселелердин баары ушул биздин Баткен областынан башталат деп айтсак болот. Ушуну эске алуу менен, акыркы окуяларды эске алуу менен азыркы күндө эки чоң багыт менен иш жүрүп атат Баткен облусу боюнча. Бул биринчи ошол Баткен облусунда болгон окуяларга байланыштуу калыптандыруу маселелери, кайра ошол инфраструктураны, ошол жердеги жабыркаган баягы зыяндын кесепеттерин кайра ордуна келтирүүгө окшогон иштер. Экинчи багыт бул узак мөөнөттүү жана ошол Баткен облусунун өнүктүрүү маселесине чоң көңүл бөлүнүп, чоң жумуш топ түзүлгөн. Ошол багытта иш алып барылып атат. Негизинен бүгүнкү күндө ошол макам алкагында бул экономикалык, инвестициялык маселелер, социалдык маселелер, ошол маселелер камтылган. Ал эми андан тышкары Баткен облусун өнүктүрүү боюнча атайын ушул программаны иштеп чыгуу боюнча иш жүрүп атат. Ал эми бүгүнкү күндө ошол макамдын алкагындагы негизги багыттарды токтоло кетсем, бул биринчиден Баткен облусундагы өзгөчө салык режимин сунуштап атабыз. Бул жерде бир нече салыктардан бошотуу жана ошол салыктардан жеңилдетүүлөр каралган. Андан кийинки экинчи атайын макам бул осо инвестициялык режим деп коебуз. Өзгөчө инвестициялык режимдин алкагында биз Баткен облусундагы инвестициялык долбоорлорго мамлекеттик кепилдик берүү режимин киргизип атабыз. Андан кийинки чоң багыт бул биздеги ошол Баткен облусунун жарандарына, ошол жакта жашаган жарандарга мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды же бекер, же жеңилдетилген түрдө көрсөтүү жана төртүнчү багыт бул жергиликтүү ошол Баткен облусундагы айыл өкмөттөрү жана шаарлардын администрациялык же мэрияларга сатып алуулар боюнча атайын жеңилдиктерди караганбыз да. Бул жеңилдиктер негизинен ошол тез жана ыкчам негизинде баягы стратегиялык маанилүү болгон маселелер, ошол чек ара маселелери, ошол эле өнүктүрүү маселелери же болбосо ар кандай баягы ыкчам көрүлүүчү чараларга керектелген убакытта мамлекеттик сатып алууларды тендерсиз же болбосо ошол конкурс тендерсиз түзмө-түз тикелей сатып алуу аркылуу баягы сатып алууларды кылууга мүмкүнчүлүк алышат да. Ошол бул негизги багыттары. Ал эми андан тышкары мен жана айтып кеттим, бул социалдык маселелер, коопсуздук маселелер, булардын баары ошол Баткен облусунун өнүктүрүү программасына бүгүнкү күндө киргизилип иштеп атат. Рахмат. Нурлан мырза, өнүктүрүү программасы тууралуу мынакей жаңы эле Данияр Шаршембекович белгилеп өттү. Биз мыйзам долбоорунда камтылган, түзүлгөн шарт, жеңилдиктер тууралуу, ал эми программада кандай
жеңилдиктер, кандай шарттар каралган? Эми мына белгилегеч керек, чынында эле бул мыйзам Баткен областына өзгөчө макам берилип атат. Бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу атайын аймакка өзгөчө макам берилип атат. Өзгөчө макам ушул Баткен областынын комплекстүү социалдык экономикалык өнүгүүсүнө зор шарт түзөт деген ойдобуз. Себеп дегенде өзгөчө салык режими, өзгөчө инвестициялык режими, мамлекеттик сатып алуулардын жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жеңилдетилген механизмдери киргизилип атат мыйзамда. Андан сырткары белгилегеч керек 1,5 миллиард сом ушул Баткен областынын өнүктүрүү программасын ишке ашыруу үчүн каралып атат. Бул жылына карала турган сумма? Жылына каралып аткан сумма. Бул жалпы республикалык бюджеттен бөлүнүүдөн сырткары 1,5 миллиард сом ушул Баткен өнүктүрүү программасын ишке ашыруу максатында 1,5 миллиард сом сунушталат. Бул мындай тагдыгына киргизилди бир чети. Экинчи чети Баткен областынын президенттин Баткен областындагы өкүлү атайын ошол министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары деген макам алды. Бул эмне үчүн? Бул мыйзамда тагдыгына көрсөтүлүп турат. Ушул Баткен областындагы ушул башкаруу системасы дагы өзгөчө болот деген мындай бир сунуш болду. Себеп дегенде ал жердеги өзгөчө макамды эске алып, андан сырткары белгилегеч керек, ушул мыйзамдарды ишке ашыруу максатында жана президенттин номер 113 жарлыгын ишке ашыруу максатында ушул атайын министрлер кабинетинин төрагасы номер 100 тескемеге кол коет. Ага ылайык ушул Баткен областынын өнүктүрүү программасын даярдоо боюнча атайын жумушчу аралык мекемелер аралык топ түзүлөт. Ага ушул министрлер кабинетинин жооптуу кызматкерлери, тиги жогорку кеңештин депутаттары жана көз каранды күчтүү эксперттер кирет. Азыркы убакта ушул Баткен областынын өнүктүрүү программасы жазылып атат. Эми бул Баткен областынын өнүктүрүү программасы 2021-2035 деп пландалып атат. Эмне үчүн мындай узак мөөнөт? Себеп дегенде кыска мөөнөткө, орто мөөнөткө жана узак мөөнөткө пландалып атат. Анан бул жерде бир гана Баткен областынын өнүктүрүү программасын гана жазуу менен тим болбой, Баткен областынын өнүктүрүү программасы жана аны ишке ашыруу жол картасы да даярдалып атат. Бул жерде тактаана иш-чаралардын планы бул жерде ар бир жылга бөлүштүрүлүп атат. Мисалы кайсы жылда кайсы чоң долбоорлорду ишке ашырсак болот деген багытта. Анан бул Баткен областынын өнүктүрүү программасы бардык мындай бир комплекстүү багыттарда даярдалып атат. Ошол эле кен казуу боюнча, ошол эле багбанчылык боюнча, ошол эле дыйканчылык боюнча, ошол эле транспорттук логистика боюнча жана өнөр жай боюнча жана башка ошол комплекстүү ушул Баткен областынын өнүктүрүү максатында азыр атайын ушул Баткенди өнүктүрүү программасы жазылып жаткан учур. Рахмат. Айнур Алмазбековна, сиздер атайын ушул жумушчу топ менен Дубанда болуп кайттыңыздар. Жергиликтүү эл менен жолугуштуңуздар дегендей, мынакей азыр программа тууралуу, кабыл алынган мыйзам тууралуу сөз кылдык. Баягы сиздер аймактарды кыдырууда, жергиликтүү элдер менен жолугушууда кандай талаптар айтылды? Жергиликтүү тургундарга өзгөчө эмне зарыл болуп турат? Анын ичинде мамлекеттик колдоо, экономикалык колдоо, социалдык колдоо жагынан. Ошол эле учурда элдин айткан талабы, өтүнүчү, суранычы программага, мыйзам долбооруна камтылдыбы деген маселе. Ооба, биз жумушчу топ 28 кишиден турган жумушчу топ ушу Баткен областын кыдырып, ушу 3 районду, 3 шаарды кыдырып чыктык. Ал жерде жолугушуу форматы дагы бир башкача форматта өттү. Мындай жекеме-жеке ар бир жергиликтүү тургундун үнүн укканга, ушул жергиликтүү тургундун көйгөйүн укканга мүмкүнчүлүк ала алдык. Эң негизги маселе коопсуздук маселеси. Дегенкиси бул Баткендин чек арасын биз Баткен областына эле тиешелүү деп карабашыбыз керек. Бул Баткендин чек арасы жалпы Кыргызстанга тиешелүү маселе. Мына мен кесиптештерим айтып өттү, бүтүндүк мамлекеттүүлүк деп. Элди ойлонткон эң негизги, эң биринчи күн тартибиндеги биринчи маселе бул коопсуздук маселеси. Ошол жерде жергиликтүү элдердин суранычы, өтүнүчү ушул коопсуздук кепилдигин белгилеп атат. Анан биз коркуу сезими менен жашап калдык дейт. Анткени баарыбызга маалым, чыр-чатактуу канча жолу мына абдан чоң жабыркоолор болду. Бизде ошол коопсуздукка кепилдик берсеңиздер, баштыктарыбыз түйүлгөн боюнча турат деп айткан апа аталар болду. Айрыкча биз жаштарды кармап калуу мүмкүн эмес болуп атат дейт. Анткени алар баягы коопсуздук маселесинен улам чет жакка кетебиз, Россияга кетебиз, бул жерде турбайбыз деп атышат дейт. Ошондуктан эң биринчи элдин суранычы, өтүнүчү ушул коопсуздук кепилдигин бизге орнотуп бергиле деп атат. Мамлекеттик деңгээлде мына демаркация маселеси чечилгичекти. Бизде
өзгөчө макам берүү менен бир кайсы бир деңгээлде аймактын маселелерин чечүү кадамы болду. Анан бул жерде чек ара маселесинен, коопсуздук маселесинен тышкары дагы бир топ көйгөйлөр бар. Бул көйгөйлөрдүн баары ошол кошуна мамлекеттер менен биргеликте мындай бири-бири менен чырмалышкандыктан ошол эле суу пайдалануу маселеси бул дагы көңүл чордоонда маселе болду. Таза суу, ошол эле сугаруу, сугат, жайыт маселеси мисалы көбүнчө чыр-чатактар кайсыдан чыгат? Ушул жалпы пайдалануудагы, сууну пайдалануудагы жергиликтүү эл менен кошуна мамлекеттердин тургундарынын ортосунда чыр-чатак чыгат. Же жайытты пайдалануу, же жерди пайдалануу. Анан керек болсо эң эле жөнөкөй метод болсо дагы зым менен тартып бергиле. Мына биз өз көзүбүз менен көрдүк, бул жерден 5 кадам биздин жер, 5 кадам Тажикстандын жери, зымда тартылбаган, ошол зым менен тартып болсо дагы бизге мындай бир ченемдерди киргизип бергиле деп атат. Анан дагы негизги маселе социалдык маселелер. Мына биз эми баягы 30 жылдан бери Айнур Алмазбековна мүмкүн болсо социалдык маселеге кийинирээк кайрылады. Токон Болотбекович, мына мыйзам кабыл алынды, программа иштелип атат. Бирок мына Айнура Алмазбековна белгилеп өткөндөй, негизги көйгөй чек ара жана жергиликтүү тургундардын коопсуздугун камсыздоо маселеси. Азыркы өзгөчө макам берүү менен биз ушул чек ара баш болгон коопсуздук маселесин канчалык деңгээлде чече алабыз? Эң биринчи бүгүнкү маселе түздөн түр коопсуздук маселе менен байланыштуу. Эмне үчүн мен айтып атам? Бул бүгүнкү долбоорго туп-туура 20 жыл болду. Ушул долбоорго 99-2000 жылкы Баткен окуясынан кийин 2001 жылы биринчи президент ушул максатты өкмөттүн алдынан коюп, парламенттин алдынан, ошондо мен иштеп жүргөм улуттук коопсуздук кызматында. Ошондо ушуну 2001 жылы биз иштей баштаганбыз өкмөттөр менен. Өкмөт менен жергиликтүү ушундай эле мыйзамды алып чыгып, ушундай эле мамлекеттик программа болсун деп, анан кийин ал ошону менен баары эле унутулуп калды. 2011-2012 жылы 10 жылдан кийин кайра баштадык. Дагы ал аягына чыкпай калды. Мына айрым дараларда иштеп калган, ошондо булар да жакшы билет. Даже 2012-2013 жылы Баткенге алып барып туруп, эл аралык экономикалык форум өткөрүп келгенбиз. Ошондо уш жердеги болгон бүт посолдордун баарын алып барганбыз. Американын, Япония, Кореянын жана башкаларын, USAID бүт баары барган. Ош жерде чоң бир форум өткөрүп, эл аралык форум деңгээлде өткөрүп, дагы ушундай мыйзам кылалык, анан мамлекеттик программа деп туруп ушуну сүйлөшкөнбүз, бирок унутулуп калды. Өзүңөр билесиңер, 12 жылы ошондо жанагы бир эле өкмөттүн токтому менен жана өзгөчө чек ара аймактары эле бекитилип калды. Ошонун 81 айылды кийирип койдук. Анын ичинен 66-61 айыл Баткен областынан болчу. Ошону эле кийирип коюп, дагы унутулуп калдык. Анан 100 миллион сом жыл сайын берип турабыз дедик. Мына 9 жылдын ичинде Баткен областына 2 миллиардтай сом бөлүнгөн. 9 жылдын ичинде. Мына азыр 3-чү жолу ошол программаны, ошол мыйзамды көтөрүп атабыз. Бирок бүгүн кандай сын пикир айтпайлык парламентке, бул парламентке ушул Баткендиктер биз рахмат деш керек. Себеби ушул парламент ошол коркуп алып чыгпаган мыйзамды алып чыгып азыр элге талкуулоого койду. Ошол мыйзамды, ушуну баягы алып чыккандан кийин мен ойлойм, бул дагы бул жерде көп тоскоолдук болду. Аны баарыбыз тең көрүп билип атабыз, бирок мына азыркы парламент ушуну алып чыкты, өкмөт колдоп атат. Эми ошол жерде мен ошол өзүм ошол 2001-2002, 2012-2011-13ке чейин мен да катышып калдым. Бирок кыска бир ошондо бир сунуш жакшы нерселер камтылып кетти эле ошол мыйзам долбооруна. Анан жана мамлекеттик программага Баткен областынын өнүктүрүү боюнча. Ошондо эң биринчи элдин баары, ар бир чиновник, айыл өкмөттөн баштап азыр жогорку чиновниктерге чейин баары түшүнүш керек. Бобуреки Баткен областынын өнүктүрүү бул республика үчүн пилотный проект. Ушул проект иш жүзүнө ашып кетсе, мамлекеттик Баткен областы өнүгүп өсүп кетсе, анын ушул жол менен, ушул проект менен
башка региондарда кыргыз мамлекетте өнүп өсүп кетет. Мына ушул эң биринчи чоң нерсен, ушуну унутпашыбыз керек. Анан баштаганда эле мен мына азыркы өкмөттүн министрликтердин жетекчилери катышып атат. Ошол уялбай, тартынбай эле ошол 2001-2002, 2011-12 жылкы документтерди алгыла. Ал жерде бүт жазылуу. Ошону алып эле окусаңар, ал жерде көргөзүлгөн, ошол жерден льгот берелик, льготный кредит берелик дегенбиз. 1 жыл, 3 жыл эмес, 5 жыл эмес, 10-15 жылга бериш керек. Болгону 1-3-4-5 максимум 6%ке чейин, 3-6% ушундай процент менен бериш керек. Мындан тышкары инфраструктураны өнүгүштүрүш керек, логистиканы, коммуникацияларды өнүктүрүш керек. Мунун баары камтылган. Мен өзүм баягы чек арада органда иштеп жүргөн менен, бирок ошол жумушчу топторго кирип жүрүп, ошон үчүн билип атам, айтып атам. Анан эң дагы бир нерсе, чоң блок бул азыркы ушул мамлекеттик программаны кабыл алганда, ошол жерде эң биринчи жанагы налоговый задолженностьтер бар, төлөй албаган. Ошону списать этириш керек. Сөзсүз түрдө. Аны списать этирбей кайра баштасаңар, баягы мурдагынын үстүнө мурдагы шапка кийгизилип, иш алдыга жылбай калат. Ошол сөзсүз түрдө бул керек. Налоговый жана жер налогу деген, подоходный налог, налог на имущество, налог с продаж, налог с прибыль деген түрлөрү бар. Ошонун баарын максимально жеңилдетиш керек, же болбосо жоюп салыш керек убактылуу бир нече жылда. Мына ошондон кийин анан иш алдыга кыймылдай баштайт. Ачык айталык. Бир мүнөт көңүл буруп койгула. Азыр баягы чет элдик инвестор алып келип мынча миллион төгүп коет. Анан жыргап ошол программаны иш жүзүнө ашырабыз дегенден алыс болушубуз керек, реалист болушубуз керек. Себеби бир да бизнесмен жанагындай саясий кырдаал, аскердик кырдаал оор жерге ал акчасын миллиондогон долларын көтөрүп барбайт. Ал карайт. Ошон үчүн биз ошону эске алып туруп, эң биринчи ошол жерде бүгүн кыйналып, кысталып иштеп аткан ошол бизнесмендер, ошол жанагы кичинекей бир жеке ишканаларды ачып алган, мына ошолорду колдоп, ошолордон баштасак, анан калгандары келип туруп түзөлүп эле, тети Москвадан бери анан ошол менен түздөлүп кетебиз. Эми чегара коопсуздук маселеге айтып атасыңар, экономиканы өстүрүп кетсек, элдин турмушун жакшылатсак, жанагы проблемалар өзү эле чечиле баштайт. Рахмат. Данияр Шашанбекович, мынакей жогоруда Токон Болотбекович белгилеп өткөн жагдайлар, салыктык жактан жеңилдик берүү, келген инвесторлордун коопсуздугун камсыздоо жана башка бир маанилүү болгон, облусту өнүктүрүү үчүн маанилүү болгон жагдайларды белгилеп өттү. Азыркы мыйзам долбоорунда жана программада ушулар камтылдыбы? Туура, Токон Болотбекович көтөргөн маселелерди бул бир нече жолу талкууланган. Анан бүгүнкү күндө ошол жаңылык бул макамдын алкагында биз ошол дүйнөлүк тажрыйбаны да карап көрдүк. Буга окшогон Калининград бар Россияда, тиги алыскы чыгышта коебуз, дальневосточный программасы бар. Ошого окшогон эле башка батыш өлкөлөрдө да ошондой атайын макамды алган мындай аймактар бар да. Анан биз ошол жерде карасак, сөзсүз түрдө бул фискалдык жактан дагы, баягы финансылык жактан, социалдык жактан, баягы коопсуздук маселе жактан окшогон атайын макамдар берилип, атайын ошол шарттар түзүлүп берилет да. Анан ошонун ичинен сөзсүз түрдө бул жерде абдан туура маселе көтөрүлүп атат. Эми бул эң биринчи маселе Баткен областында бул коопсуздук маселелери. Бул багыт боюнча өзүнчө атайын биздин укук органдары жана биздин коопсуздук кеңеш башында турган атайын ошол топтогу иштеп, бүгүнкү күндө чек ара маселесинен баштаган ошол делимитация, демаркация маселелери, ошол эле биздин чек ара кызматынын инфраструктуралык маселелери, ошого нерселердин баары камтылып атат. Ал эми ошол коопсуздук маселеден кийинки эле маселе бул сөзсүз түрдө ошол Баткен областындагы социалдык экономикалык өнүгүүнүн деңгээли да. Эми бул жерде биз билебиз, классикалык негизде айтканда баягы биз пландоо экономикасынан башка базар экономикага өткөнбүз. Бул базар экономикада мамлекеттин негизги максаты бул жөнгө салуу эле болуп эсептелет да. Бирок ошол эле маалда мына биздин негизги экономиканы жылдыруучу биздин баягы күч болуп, ушул биздин жеке тарап, башка айтканда биздин ишкерлер, биздин жарандар болуп эсептелет да. Анан бул жерде туура маселе көтөрүлүп атат. Эми коопсуздук маселеси баягы күн тартибинен алынбагандыктан сөзсүз түрдө ошол чоң ири инвесторлор келет деп дагы биз мындай көп үмүттү арттырган жокпуз. Бирок ошол эле маалда
биздин ички инвесторлор бар, биздин жарандар бар. Биз ошол салыктар жеңилдиктерди берсек, анда ошол башка биздин эле аймактардан биздин эле жарандар ошол жерге барып ишкана ачышы мүмкүн, жаңы долбоорлорду ишке ашырышы мүмкүн да. Ошондуктан биз ошол жагдайды эске алуу менен бүгүнкү күндө негизги 4 салык боюнча атайын преференциалдык аймактар боюнча мыйзам кабыл алынган. Бирок ал жерде 2 талап бар эле. Биринчиси бул 3 тараптуу келишим түзүү, сөзсүз түрдө. Ал эми экинчиси болсо жаңы ачылган ишкана болуш керек эле да. Биз ошол 2 талапты алып салдык. Баткен облусунда жаңы ачылбаган, мындай иштеп аткан ишкана болсо да ошол преференцияды ала алат. Ошол эле маалда келишим түзүп отурбай эле түзмө-түз ошол преференцияды алганга мүмкүнчүлүк түздүк да. Бул биздин ошол ири ишканалар баягы бизнесмендерге тиешелүү. Ал эми жалпы жарандарга тиешелүү дагы ошол 61 айыл деп айтыла кетти. Ошол 61 айыл боюнча биз мындай айтканда, жалпысын айтканда салыктын түрлөрүнүн баарынан эле бошотулуп атат да. Бул аксыз салыгы калып атат. Бул аксыз салыкты биздин физикалык тараптар жок жарандар төлөбөйт. Экинчи салык болсо бул кошумча нарк салыгы да. Аны дагы жөнөкөй жарандар төлөбөйт да. Муну башка кандай пароктоо өткөндөн төлөйт. Ошондуктан башка салыктардын түрлөрүнөн биз дээрлик ошол түрлөрдүн баарынан биздин ошол Баткен облусундагы жарандарды бошотууга мындай жол ачып берип атабыз да. Дагы бир маселе каржылоо маселеси, анын ичинде жеңилдетилген каржылоо. Токомболотов белгилеп өттү, 6-7% менен кредит берүү ушул жагы каралдыбы? Биз бул багыт боюнча дагы бүгүнкү күндө 2 багыт менен иштеп атабыз. Биринчиси, биз ошол Баткен облусунда атайын бизде ошо айыл чарбасынын каржылоо долбоору бар. Ал жерде биз жалпысынан карап көрө турган болсок, ошол долбоордун алкагында бир жалпысынан 6-7 миллиард баягы жылына каржылап отуруп, биз ошол 40 миллиард тегеренине каржыласак, ошонун бир 7-8 эле пайызы Баткен облусуна каржыланган да. Ушул 10 жылга жакындап калды ушул долбоордун иштегенине. Бул абдан салыштырмалуу аз деп айтсак болот. Ошондуктан ушул айыл чарбасын каржылоо долбоордун алкагында биз Баткен облусуна дагы ошол квоталарды көбөйтөлү деген сунушту берип атабыз. Биринчиден ошол токтомго өзгөртүүнү киргизип, Баткенге белгиленген бир көлөмдү бекитип коюу. Экинчиси болсо ошол Баткен облусунда бүгүнкү күндө ошол Айыл банк, мисалы алсак, ошол банктын өзүнүн ички резервтери бар экен. Бул баягы кайчылаш каржылоо механизмдери деп коет. Ошол механизмдер колдонуу менен бүгүнкү күндө ошол Баткенге дагы жеткиликтүү насыяларды бөлүп берүү боюнча дагы долбоорду карап атабыз. Ал жалпы эле ушу жарандарга 8%-дан 10%га чейин бүгүнкү күндө ошол пайыздык чени менен каржылоо ала алат да. Рахмат. Нурлан мырза жогоруда депутат айымда белгилеп өттү. Облуста эл көтөрүп аткан негизги көйгөйлөрдүн бири бул жайыт жерлердин жанагы чек-арага жакын жайгашкандыктан кошуна өлкөлөр менен талаш тартыш маселеси, суга суу маселеси өтө курч экендигин, тартыш экендигин, талаш экендигин белгилеп өттү. Сиздер Айыл чарба министрлиги тармакты тескеген мекеме катары дал ушул маселелерди чечүү боюнча аталган мыйзам долбооруна кандай сунуштарыңыздарды бердиңиздер? Программага кандай сунуштарды камтып жатасыздар? Белгилей кетиш керек, азыркы убакта ушул Баткен өнүктүрүү программасына ошол дыйканчылык, багбанчылык жана суга суу менен камсыздоо боюнча бир топ баягы сунуштар даярдалып киргизилип атат. Ошонун арасында өзгөчө белгилей кетиш керек, ушул Баткен областынын эл менен жолукканда чынында эле суу көйгөйү өзгөчө көйгөй. Дароо айтыш керек, Баткен областынын өнүгүү үчүн потенциалды дарамети бар. Дарамети чоң деп ойлойбуз. Албетте, бирок ошол эле дыйканчылыкты, багбанчылыкты өнүктүрүү үчүн, жумуш ордун түзүү үчүн азыр чоң суу долбоорлорун ишке ашыруу абзел. Ошол эле мисалы Саркент суу системасын ишке ашыруу, ошол эле Максат Жүкер системасын ишке ашыруу, Эр-4, Кадамжай районунда да бир топ ири канал долбоорлору бар. Буюрса ошолордун баары тең ишке ашса, биздин эсебибизде бир 10 000 гектардан ашык жер кошумча Баткен областында ошол дыйканчылыкка, багбанчылыкка зор шарт түзөт. Анан Баткен областы өзгөчө билесиздер, ошол эле багбанчылык боюнча, ошол эле кокон гляз боюнча, ошол эле өрүк боюнча, ошол эле тамеки боюнча жана башка маданияттар боюнча мыкты шарттары бар. Анан Кудай буюрса аларды ошол үрөн, жакшы үрөн менен камсыздоо боюнча, узак мөөнөткө насыяларды берүү боюнча жана ошол эле трактор техникаларды лизингке узак мөөнөткө берүү боюнча ошол программада биз азыр камтып өзүбүздүн такдаана сунуштарыбыздын баарын тең берип киргизип атабыз. Рахмат. Айнур Алмазбековна, сизди жана социалдык
жарандарга өтө зарыл болгон социалдык жактан камкордук жана башка көйгөйлөргө келгилек. Мүмкүн болсо жарандар бүгүн мамлекет тарабынан кандай социалдык колдоого муктаж? Алар эмне деген маселени көтөрүп атышат? Социалдык колдоого өтө эле муктаж. Анткени алыскы анан баягы кайсы бир жылдарга мына агай айтып кетти, унутулуп каралбай калгандыгына байланыштуу социалдык көйгөйлөр абдан курч. Ошол эле мектептер, биз барганда ушу билим министрлигинин ушу орун басары дагы барды. Бир 52 социалдык объекттерди тизмеледик. Алардын бир курулушу 50% бүткөнү бар экен, 30% бүткөнү бар, бүтпөгөнү бар. Мына айрым айылдарда 3 сменадан окуп аткан балдар бар. Ошонун ичине эле ФАПтар кирет, ооруканалар, ооруканалардын эскилиги жеткен, ооруканаларга аябай мукташтык, ошол эле ФАПтарга мукташтык, анан жөлөк пул маселесин көтөрүштү, жардам берүү бир даректүү болсо деп аны көтөрүштү. Эми социалдык маселелер чындыгында алыскы аймак болгондугуна байланыштуу өтө эле курч болду. Биз анын баарын тизмесин тизмелеп келдик. Мына азыр Нурлан мырза айтты, жана каржылык бөлүнүүнө, ошо каржылык бөлүнүүнүн кайсы бир бөлүгү бул инфра түзүм, мындайча айтканда социалдык объектилерге кетет. 11 авариялык, жаңылбасам 11 авариялык мектеп болуш керек. Ошол мектептерди дагы долгострой деп коебуз, ошону туруп калган мектептер бар экен, ошолорду да бүтүрүп берели деп тизмелерин алып келдик. Анан медиктер кадрдын жетишсиздиги, дарыгерлердин, мугалимдердин жетиштирди, ошолорго бир үй, турак жай жагынан жардам берсеңер деген сунуштар түштү. Ушул өңдүү сунуштардын баарын биз мына жакшыртуу программасына бердик. Тогон Болотбекович, аймактагы негизги көйгөйлөрдүн бири айрыкча чек арага чектеш аймакта жайгашкан айылдардагы жергиликтүү тургундардын көчүп кетип жаткандыгы. Айнур Алмазбековна дагы белгилеп өттү. Ал жерде көбүнчө улгайган курактагылар калып, жаштардын калуусу бир аз оор, түйшүктүү болуп жаткандыгынча, ушундай камкордук, ушундай түзүлгөн шарт, ушундай программа, мыйзам жергиликтүү тургундардын ошол жакта калып эмгектенишине, иштешине өбөлгө болобу? Бул жерде комплекстүү мамиле кылыш керек да. Экономиканы да өнүктүрүш керек, социалдык маселелерди да чечилиш керек, коопсуздук маселеси. Ушуларды бир чечилбесе, анда бирөө артта калып, бирөө алда чыгып кетсе, биз баягы мурдагы жылдардагыдай болуп эле иш жүзүнө ашпай калабыз. Мына 2008-жылы дагы ушул иш башталган. Мен да бир нерсени айтып коеюн, ошондо баягы экинчи президенттин учурунда ушул маселе көтөрүлүп, ошондо биз даже куралдуу күчтөрдүн реформа менен Баткен областынын жана өнүгүүсүн боюнча бир алып баралык деп ошондо бир алып кеткенбиз. Бирок тилекке каршы ошол кезекте каржы маселеси табылбай, биринчи жана сиз айтып аткандай коопсуздук маселеге тиешеси бар. Куралдуу күчтөрдүн реформасы да иш жүзүнө ашпай калган. Себеби биз анда сокращать этиргенбиз. Азыркыда 10 миң, 9 миң, 15 миңге чейин аскердин эмне кереги бар? Бизге 6-7 спецназдай болгон, жана Афганистан, Чечня, ошолорду, Сирияда болгон окуялардай танка, самолету жок эле, ракети жок эле, жөн эле ошондой, мындайча айтканда, элдик партизан, элдик эмнедей спецназ деп коебуз, элдик ошол тип менен эле 3 бригада түзүп эле ошону иш жүзүнө ашырабыз деп, ушуну бирөө Баткенден баштайбыз деп, тилекке каршы ошол баягы ошондо айрым өкмөттүн мүчөлөрү, ошондо мага айтышкан, эми Жолдош Мамытов мынча алардын баарын сокращать этиргенде выходной пособие бериш керек, пенсия тигил бул канча миллион каржы тыйын жок деп туруп токтоп калган. Ошондо Баткен программасы токтоп калган. Ошондуктан азыр ушуну бир алып барыш керек. Жана мен айтып атпаймынбы, азыр бул жаш биздин жетекчилерге, министрликтердин жетекчилерине айтып атам. Бул проекти, программа Баткен областынын өнүгүүсү боюнча Айбалаев биринчи губернатор, Айжигитов деген губернаторлор жазып өкмөткө берген, алардын баары турат. Ошону полкадан алып, анан парламентте да бир топ бар, өкмөттүн өзүндө, президенттин аппаратында көп нерсе. Ошолор баары жазылуу, жанагы айткандардын баары. Мен өзүм экономист, финансист эмесмин, жанагылардын баарын ошол эсте калыптыр. Ошондо ошол финансы, экономика министрлер, зам министрлер айтып аткан эсимде калып, ошон үчүн айтып атам мен азыр эстеп.
Ошондуктан азыр даже мына азыр укук коргоо органдары жанагы мыйзамсыз байыды деген операция өткөрүп атат, кустуруу деген операция өткөрүп атат. Мына ошол айрымдары болсо өзүнүн акчаларын легалдаштыра албай атат. Мына легалдаштырасың келеби? Эчтекенин кереги жок. Налоговыйга төлөбү? Аны көрө бар Баткенге барып туруп, моуну куруп, ошол жака 1 жыл жаша. Или 5 жыл жаша. Ошол бизнесмендердин бир тобун жана абакка камабай акчасы менен кошо ошол жака жибериш керек. Вот, мына жанагы Райым мырза деп атпайсызбы? Социалдык тармакта кайсы ой пикир айтып атпайбы? Ошого бериш керек Баткен областын. Россиянын премьери, мына бул киши айтып атпайбы? Россиянын премьерин окудук. Россиянын премьеринде Абрамовичке Чукотканы берген. Же тияққа барасың, же бияққа барасың деп. Ал тияққа барып оңдоп келди 3-5 жыл. Биз да ошол жолго түшүшүбүз керек. Алып барып туруп 5 жыл түрмөгө отурган бар ошол жерде 5 жыл чыкпай, ошол жерде жашап, жаркыратып элдин жол салып, больница кур, анан 5 жылдан кийин келесиң, анан печать басып, паспортуңду беребиз деген ушул жолго да барыш керек. Токон Болотбек, сиз мына башта да белгилеп өттүңүз, бул маселе 2000-жылдан бери көтөрүлүп келген. 20 жылдан бери. Тилекке каршы кагаз бетинде кала берген депчи, мынакей азыр эми президенттин тапшырмасы менен атайын мыйзам долбоор иштелип чыгып атат, программа иштелип атат. Эми азыркы биздин ушул демилгебиз дагы, азыркы аракетибиз дагы ушу кагаз бетинде калып калбаш үчүн кандай аракеттерди көргөнүбүз туура болот? Кыска нуска айтсаңыз. Мен эң биринчи мыйзам кабыл алып атат. Себеби мурдагылардын эң бир, жана айтып атпаймынбы, парламентте кандай дейбиз сын пикир айтканы менен, бирок биринчи парламент болуп атат, ошол мыйзамды алып чыккан. Калгандары токтом кабыл алып эле берип коюп аттык. Ошол мен деле ошол парламент болуп туруп, мен деле ошол токтомду берип койгом ба, 12-жылы 27-июнда болуш керек, 12-жылы бир токтом кабыл алганбыз ушул эме аймактар боюнча, Баткен областы боюнча. Мына ошол мыйзамды кабыл алыш керек тезирээк. Гос мамлекеттик программаны аны өкмөт башына орутпаш керек. Аны Танаев башыттын өкмөтү баштаган, Сатыбалдиевдин өкмөтү аягына чейин чыгып келген. Ошону алып эле датасын өзгөртүрүп, президенттин фамилиясын, премьер-министрдин фамилиясын өзгөртүп эле, анан меки министрдин фамилиясын өзгөртүп эле, кол коюп эле парламентке бериш керек. Парламент бекитип берсе, мамлекеттик программа иштеш керек. Буга 3 күн эле керек. 3 күн. Себеби баары жазылуу даяр. Эчтеке андан сонун бир нерсе ойдоп тапканга болбойт. Мен уже көрдүм да мыйзамдары жазылып аткандан анализде. Ошон үчүн ошондой кылып эле, вот орустар айткандай, хорошее то, что забытое давно дегенде, старое, ошону алып келип эле ошону эмеш керек. Анан укук коргоо органдары жардам бериш керек. Мына ошол закон, мамлекеттик программа, анан жана өкмөт менен укук коргоо органдары жанагы акча жетишпейт, туура оор. Өкмөт айтып атпайбы эскертип, жакынкы 2-3 жылда кыйналабыз деп. Мына жанагы операцияларын барын укук коргоо органдары. Мына ошол жака керек болсо ошол жака түрмөнү да ошол жака курушсун. Рахмат. Негизги маселе облуста жумуш орундары менен камсыздоо, ички миграция менен тышкы миграция менен борбор кагылып, андан ары Москва жана башка чет өлкөгө кетип калган жаш жумушчу күчтөрүн кармап калуу күн тартибиндеги негизги маселе. Ал үчүн биз облуста бир канча жумуш орундарын түзүп, инвестициялык, экономикалык долбоорлорду ишке ашырыбыз керек. Бүгүнкү күндө аткаруу бийлигинин алдында турган Баткен облусунда жумушчу орундарын түзүү, калкты, жергиликтүү калкты жумуш орундары менен камсыздоо боюнча бир негизги 4 долбоор деп жогоруда белгилеп өттүңүздөр. Кайсылар? Мен билгенде, мисалы үчүн, иштебей турган, ишке ашпай турган Кызыл Кыяда тамеки заводу бар. Баткендин өрүгүн кайра иштетүү маселеси турат. Жана ушундай кандай бизнес долбоорлор бар бүгүн? Негизинен Баткен областында бүгүнкү күндө ошол жердеги аймактын баягы аянттын эске алуу менен, анан суу ресурстарынын эске алуу менен, калктын санын эске алуу менен жалпысын айтканда бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү күндө ошол Баткен областында бар, жок эмес да. Негизги багыттардын бири сөзсүз түрдө ошол биринчи кезекте Баткен областында айыл чарбасын өнүктүрүү эң мындай маанилүү жана бизде ушул тамак аш коопсуздугуна байланыштуу болгон чоң багыттардын бири. Андан кийинки бул сөзсүз түрдө Баткен областында өндүрүш потенциалы да абдан жогору. Ошол сиз айткан бир нече баягы градообразующий деп коебуз, мындай абдан ошол шаарлардын негизги булагы болгон жумушчу орун же болбосо киреше булагы болгон ишканаларыбыз бар. Ошол эле Кадамжай сурма комбинаты, Айдаркен заводу,
Андан тышкары ошол эле логистика жагына бүгүнкү күндө мындай чоң мүмкүнчүлүгү бар болгон ошол эле эски Кызылкия аэропорту бар. Аны бүгүнкү күндө биз да ошо долбоорлордун тизмесине кошуп, биздин бажы инфраструктурасы өнүктүргөн атайын ишканабыз бар, мамлекеттик ишкана. Ошол ишкана менен аэропорт Манастын ортосунда бүгүнкү күндө келишимдер түзүлүп, аны көп жылдык ижарага берип, ошол жерде логистикалык борборду куруу боюнча дагы долбоор башталып атат. Бул долбоор сөзсүз түрдө ошол Баткен областындагы транзиттик потенциалды ачып берет да. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, абдан чоң көлөмдөр ошол Кытай өлкөсүнөн ошол эле Өзбекстанга жана Тажикстанга болгон көлөмдөрдүн баягы агымы көбөйүүдө. Бул келечекте дагы көбөйөт. Ошондуктан сөзсүз түрдө ошол Баткен областынын транзиттик потенциалын колдонсок болот. Андан тышкары бул чоң мүмкүнчүлүк, бул туризм. Туризм эмнеге маанилүү? Мына биз өзүбүз көрүп атабыз, ошол эле климаттын өзгөрүүсүнүн айынан бүгүнкү күндө ошол көбүнчө ошол жайкы күндөрү баягы биз абанын ырайынын абдан жогорку температурасын байкап атабыз. Бул тенденция күчөйт. Келерки ошол 30 жыл, 40 жылдын ичинде суу ресурстары кыскарат жана аба ырайы өзгөрөт да. Буга байланыштуу сөзсүз түрдө ошол Фергана өрөөнүндө өзүңүздөр билесиздер, 30 миллиондон ашык калк бар. Булардын баары ошол эле туризм, жайкы туризм, кышкы туризм, ошол эле ден соолукту калыбына келтирүү, рекреациондук баягы кызматтарды көрсөтүү окшогон багыттар абдан мындай мүмкүнчүлүгү кеңири да келечекте. Ошол багыттар боюнча дагы биз ошол атайын комиссиянын алкагында атайын туристтик мындай зоналарды көрүп, же болбосо ошол аймактарды көрүп келдик. Сөзсүз түрдө бул жерде туризмге байланыштуу дагы бир чоң тармак бул биздин ошол эле билим берүү кызматтарын экспорттоо жана медициналык кызматтарды экспорттоо окшогон эки чоң багыт дагы бар да. Бул эмнеге кызыктуу? Бул бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, биздин болгон медициналык кызматтарды көрсөтүү региондо салыштырмалуу өзүнүн артыкчылыктары бар. Ошол эле Пакистандан, Ирандан, Индиядан келген студенттерди көрүп атасыздар, абдан саны көбөйдү акыркы жылдары. Ошол эле маалда мына Тажикстандан келген студенттер биздин жогорку билим берүү жайларында дагы саны мындай дээрлик салыштырмалуу башка өлкөлөргө караганда көбүрөөк да. Ошол потенциалды биз колдонсок, ошол эле мисал алсак атактуу жана аябай жакшы университеттердин филиалдарын ошол Баткенге алып барсак болот. Андан тышкары ошол эле туризм тармагы боюнча мына биз бир нече жерлерди көрүп келдик. Сөзсүз түрдө бул ошол туризмге байланыштуу биздин айыл чарбанын дагы кызмат көрсөтүүлөрү көбөйөт да. Ошондуктан биз Баткен облусу боюнча мына өндүрүш ишканаларына жанаша биз транзиттик долбоорлорду ошол эле Исфанадагы аэропортту эл аралык аэропортко айландыруу. Бул баягы соода логистикалык борбор эки жерде курса болот. Жанагы эски Кызылкия аэропортунун негизинде жана биз жана айта кеттик, Тамеки заводунун негизинде ошол эки долбоор бар. Андан тышкары бул биздин ошол бүгүнкү күндө электрондук коммерция абдан күчөп атат да. Мына бүгүнкү күндө ошол эле Кытай өлкөсүнөн дүйнөлүк баягы базарга чыгарган электрондук коммерциянын көлөмү 6 триллион доллардан ашып кетти да. Ошол эле 1% кире турган болсо Кыргызстан, бул бизге миллиондогон долларга чоң базарды ачып берет да. Ошол эле долбоордун негизинде бүгүнкү күндө биздин коңшу өлкө Казакстан 6% деңгээлинде эле кирди. Ошондо эле булар деген бир нече миллиондогон доллардык чоң баягы кирешелерге ээ болуп, жана ошо инфраструктура өнүктүрө баштады да. Ал эми биз деле ошол Казакстанга окшоп биздин мүмкүнчүлүк ошол Кытай өлкөсүнөн Тажикстанга жана Өзбекстанга келечекте ошол эле биздин почта аркылуу сатып алуулар жана электрондук коммерцияны өнүктүрүү шарттар бар да. Ошондуктан биз сунуштап атабыз, ошол Исфана аэропорту жанагы эки логистикалык борборду биз ошол Кытайдан Тажикстанга жана Өзбекстанга көлөмдөрдү бүгүнкү күндө толук мүмкүнчүлүк бар да, камсыздоогочу. Рахмат. Нурлан мырза, жогоруда сиз башыңыз эми кошуп коюңчу бүт электе пока эми кошумча да бул ишке. Жана сиз айтып суроо берип атпайсыз, кайсы багыттарды өнүктүрүп биринчи эметиш керек. Эң биринчи жанагы айтып атпаймынбы, логистика, коммуникация ошону. Эң биринчи жанагы соода, электронный тигил булардын мунун баары азыр болбойт. Кытайдан интернетти тартып келмейинче. Кытайдан интернет. Бүгүн интернет болбосо эчтеке болбойт. Өнүкпөйт, өспөйт, соодаңды өтпөйт, эл аралык биржага да, фондовый биржага да, финансовый рынокторго чыга албайбыз. Бул бир. Экинчиси, анан дагы өзүнчө бир мыйзамдары бар, байланыштары. Экинчи,
Ош жерде жергиликтүү бизнесмендерди колго алып ошолор колдош керек. Эң биринчи башка бөлөк бирөө чыдабайт ал жерге. Ошол баткендиктер эле чыдайт. Ошол эле биздин кыздарыбыз, ошол балдарыбыз. Үчүнчү, ош жерге жана 2 водохранилище куруш керек. Анын проектиси бар. Айыл чарба министрлиги билет болуш керек. Аны көтөргүлө. Бирөө Чарбактын өйдө жагында, бирөө дайыр жерде. Ошону көтөрүп ылдый жакта БСР деп коет, бассейн суточного регулирования, бассейн недельного регулирования, бассейн месячного регулирования деп ошолорду куруш керек. Мына ошолорду куруп берсе, суу болсо, ушу маселе чечилет. Суу болсо, 2 водохранилище курса, коңшу мамлекеттер кын кетпей, таш көтөрбөй, сойыл көтөрбөй сурап келет. Тигил водохранилищелерден кичине БСРден мынча суу коюп берип койгула деп эл аралык договор түзүп алып туруп, ошон менен эле бүтүп коебуз. Чек араны дагы бүтөбүз. Ал жерге танка, самолет, ракеттердин кереги жок. Суу, водохранилище, бассейн, канал, ошо ирригационный сооружениялар менен ошону менен эле бүтүп коебуз. Логистика. Мына ошол. Анан жергиликтүү ошол бизнесмен балдарды колдош керек. Интернетти көбөйтүш керек. Тияк биякты алданып, жана тияктан келет алдап, бизди өткөндө алдап туруп Кытайдан берелик дегенде албай койбоду беле. Мына азыр 3 эсе кымбат төлөп атабыз. Атигилер 3 эсе арзан беребиз деген. Сингапур Кытайдан алып мына гүлдөп атат. Мына бизди ошондо алып келтирип Баткенди гүлдөтүп коюшубуз керек. Буларды жазабай азыр биз туризм, медицина барбайт. Азыр бул реально жакынкы 3 жыл, 5 жылда барбайт. Рахмат. Реально болуш керек да. Рахмат. Нурлан мырза, жогоруда сиз сөзүңүздө белгилеп өттүңүз эле, аталган мыйзам программанын алкагында Баткен облусунун дубан башчыга, мындайча айтканда президенттин өкүлүнө өзгөчө бир ыйгарым укуктар берилип атат депчи. Кандай өзгөчө ыйгарым укуктар? Облус башчынын бүгүнкү күндө кандай кеңейди анын ыйгарым укуктары? Белгилегенче керек, мына жогорку кеңеште жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өзалдыкча башкаруу жөнүндө дагы биринчи окуудан мыйзам кабыл алынды. Эми бул жерде ушул Баткен областынын өзгөчө макамы жөнүндө мыйзам ушул тиешелүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алганга мүмкүнчүлүк түзөт Баткен областына биринчиден. Экинчиден, бул жерде так даана киргизилди. Президенттин Баткен областындагы ыйгарым өкүлү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары деп биринчиден, экинчиден ал президенттин областтагы өкүлү координациялык кошумча атайын ыйгарым укуктарга ээ болуп атат. Андан сырткары азыркы убакта ошол биз программада карап атабыз. Ошол акимдерге жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда кошумча административдик укуктук функцияларды, укук милдеттерди берүү жагында каралып жатат. Рахмат. Айнур Алмазбек, мүмкүн болсо оюңузду кыска нуска корутундулаганга аракет кылыңыз. Сизден корутунду ою калды, ошону менен берүүнү жыйынтыктайлы. Эми корутундуласак, чындыгында Баткенге биз азыр мындай комплекстүү айтылды, системдүү мамиле кылышыбыз керек да. Эң негизги маселе ошол коопсуздук маселеси. Анан жана айтылып кетти, мен да дайым ошол маселени көтөрүп жүрөм, улуттук инвестор катары кароо. Баткенге башка жактан инвесторлордун келиши кыйын. Чыр чатактуу, жанагындай стабилдүү эмес жерге мындай жөн эле лозунг болуп калат да. Ошон үчүн Баткен бул мигранттар көп аймакка кирет. Ошон үчүн мына жергиликтүү элде айтып атат, ошол миграцияда жүргөн балдарыбызга бул жерден баягы кредит алууда, ишкана ачууда, ошо салыктан бошотууда бир жеңилдиктерди берсеңер деп, ошол эле Баткендин жергиликтүү элин, жергиликтүү жарандарын биз ошол жерге кармап турганга көбүрөөк салым кошушубуз керек. Ошол эле мигранттар келет дагы кайсы бир бюрократиялык тоскоолдуктарга туш болот да, анан таап келген акчаларыбызды дейт той өткөрүү, мал сатып алуу, үй жай куруу менен гана чектелип калабыз дейт. Анан бир ишкана ачалык десек эле баягы бюрократиялык ишке туш келебиз да, анан акчабыз, каражатыбыз жок болуп калат дейт. Мына ушул мигранттар маселесин дагы бир системдүү кароону биз программага сунуштап атабыз. Ушул эми Баткен элине эң биринчиден жалпы Кыргызстан күбүш керек, бирок ошол жерде кармап калыш үчүн биз жергиликтүү тургундарга шарттарды түзүп беришибиз керек да. Чоң рахмат. Кадрларды алып барыш үчүн 1 жылды 2 жыл же 3 жыл деп коюш керек. 1 жыл иштейсиң, 2 жыл стаж болот. Барат кадрлар, врачтар, мугалимдер, военныйлерди 2 жыл деп коюп, баары ошол жерге служить этирет. Чоң рахмат. Урматтуу меймандар, биздин студияга келип, талкууга катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ойордонун бул жолку чыгарылышында биз Баткен облусуна берилген өзгөчө макам тууралуу сөз кылдык. Биз эгемендүүлүктүн мынакей 30 жылдыгын белгилөө алдында турабыз. Мындан улам Баткен облусундагы чек ара маселеси чечилип,
Кыргызстандын бүтүндүгү, эгемендүүлүгү Баткен облусунан баштала тургандыгын белгилебиз келет. Берүүнү мен Амантур Шерғазиев алып бардым. Кийинки чыгарылыштан амандашканча саламатта туруңуздар.